Буга чейин эшекти этке сойгондордун ишканасын өрттөйбүз деген коркутуу үркүтүүлөр болгону айтылган. Бирок бүгүн акцияга чогулгандар иш-чараны тынчтык митинги деп аташты. Алар эшек бизнеси менен шугулданган ишкерлердин жазага тартылуусун талап кылууда. Телевизордон көчөнү эле көрдүк, 2 повар элитный ресторанда иштегендер эле ошолор эле интервью берди, что биз эшектин этин ушуна алып элге сатчубуз деп. Аны ким билет, колбаса жейсиз, колбасага деле сатуйсан ким жейт? Колбасаны баарысы эле жейсиз, жакшы көрүп жейсиз анда дагы. Вот ошо мирный митинг, эчтеке жок, просто эле ушу сойгон адамдар жазага тартылсын деп эле, кийин да кайталамасын. Акциянын катышуучулары жолдун так ортосуна туруп алгандан жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жол кыймылын токтотпой четке туруусун талап кылды. Митинг өткөрүү боюнча айыл өкмөтүнөн уруксат алынбагандыгы белгилүү болду. Жергиликтүү имам мечитке келгендерге акцияга катышпоону өтүнүп насаат айтыптыр. Мечитте болгондо молда бурап койду баарын, иманын жеп койду да. Барбагыла, эмеге чыкпагыла. Эртең менен айыл өкмөтү менен сүйлөштүк, болбойт экен дейт. Аракка магазиндерди тыйгыла дейт, эмени тыйгыла, чочконун этин. Эшектики адал окшойт кебетеси. Ушинтип айтты да. Ал эми эшек сойгон үчүн айыпталып жаткандар айыптоолор эч негизсиз экенин айтып келишет. Аларда этти чет өлкөлүк ишкерлерге сатуу боюнча келишим, өлкөдөгү тиешелүү органдардын баарынан уруксаат кагаздары бар дешет. Санитардык кызматтардан уруксаат алынган эмес деген маалыматты да төгүнгө чыгарышты. Ветеринарный служба келип айтканда мен заявление подавать эткем. Ветеринарную службу алар даже берден входящий номерин подписывать эткен о том, что дайте уруксат бергиле на убой, разрешительный документ на убойный цех деп. Ошондой эле 1 килограммдагы эт эч жакка сатылбаганын далилдөөгө даяр экенин айтышат. Союлуп даярдалган 605 эшектин эти атайын муздаткычта сакталуу. 605 туш ушундай специально сакталган холодильниктерде минус 40 температурада атайын бул санитардык безопасность үчүн. Бул холодильниктерде жанагындай эпидемия, крысалар, жанагындай чымындар, ар кандай жугуштуу оорулар болбош үчүн минус 40 градуста атайын сактайбыз. Эшек эти тууралуу чуу башталгандан бери райондук бийликте да тынчтык боло элек. Аймактын тиешелүү органдары учурда иликтөө иштерин улантып жатышат. Бул боюнча РОУдун ушул жердеги сотрудниктери бул боюнча ишти алып барган, тергөө ишини толук жүргүзүшүп атат. Анан бул боюнча 10 февралда эле бизге сводка түшкөн. Бул боюнча биздин катуу райондо жыйын өткөн, полностью структураларга тиешелүү иш-чаралар өткөрүү боюнча иштер тапшырмалар берилген. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында азырынча эттин өлкөдөгү тамактануу жайларына сатылганы далилдене элек. Эгер бул маалымат тастыкталса, тиешелүү чаралар көрүлөрү убада кылынды. Бирок эгер ишкерлер айыпсыз жабыркап жаткан болсо, алардын коопсуздугун камсыздоого аргасыз болорун айтышат. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС, Чүй областы.